Курманбек айдоочу болуп иштейт. Кечинде тапкан акчасына арак ичип алып, жубайын ур токмок калууну адат кылып алган. Жубайы асылкан бетин көргөзүүдөн качты. Себеби көк ала болгон шишиктери тарай элек. Эки баласын ата-энесине берип койгон. Анткени шарты түшүнүктүү болуп атпайбы? Асылкан адвокаттан кеңеш сурайт. Бул жерде атайын милицияга кайрылса, мындай аял систематически жанагындай кайта күйөөсү урган болсо, ошол факты далилденген болсо, бирок закон боюнча аял аны далилдештин кереги жок. Ал кайрылыш гана керек. Анан кийин коргоо, зордук, зомбулук көрсөткөн күйөөсү болобу, адам болобу, ал аялдан ажыратылып, ал аялга кандайдыр бир чаралар көрүлөт, чтобы бөлүп алыш үчүн. Эгер 2006-жылы расмий статистика үй бүлөлүк зомбулуктун 300 гана учурун каттаса, 2014-жылы бул сан 5 эсеге өсүп кеткен. Ал эми катталбаган учурлар толтур экени белгилүү. Милициянын эсеби боюнча 1 жыл ичинде күйөөсүнөн, тууган туушкандарынан 1,5 миң аял жабыр тарткан. Нарын облусунун тургуну 30 жаштагы Айым күйөөсүнүн ур токмогуна чыдабай 2 баласын жетелеп кетип калган. Анын айтымы боюнча күйөөсү баш кошкондон бери эле сабап келет. Эми мынтип 5 жылдан кийин гана чыдамы түгөнүп, ажырашууга эрки жетип турат. Ичип келип эле сабай берчү, аябай жаман кылып сабачу. Колумду күйгүзгөнгө чейин барды. Аба ырайы суук болуп, жамгыр тугуп атканда эшикке чыгарып койгон күндөр болгон. Азыр ден соолугум жакшы эмес. Кээде башым айланат, нервтенем. Өзүмдү өзүм зорго кармайм. Балдарымдын да нервине доо кетти. Күчүү кызым коркуп сүйлөбөй калды. Улуу баламдын тили кеч чыкты. Сөзсүз түрдө жолдошун айыпка тартат. Баягы жолдошун баары бир айыпка тартылбайт. Ал болсо суудан кургак чыгып кетет. Анан баягы эле күнөөлүү мен болуп калам, неме болуп калам деп аялдар көп жерден тынчсызданып, ошонун негизинде атайын органдарга кайрылбай коюшат да. Анан уялып дагы адвокат катарында айтат элем, жок, мындай нерсе Кыргызстанда практика боюнча айтып кетет элем, аялдардын кызыкчылыгын коргоодо бир дагы сот, бир дагы милиция, мисалы үчүн биринчи иретте аялдардын кызыкчылыгында турат. Анткени ошол судьянын дагы мамасы бар, энеси бар, судьянын карындашы бар, жана ошол милиционердин дагы энеси карындашы бар. Ошон үчүн ушуну даже эске алган күндө дагы коркпой эле органдарга кайрыла берсе болот. Биздин редакцияга 2 аялдын ур токмокко чыдабай жазган каты ушундай болду. Алар азыр кризистик борборлорго кайрылып, тиешелүү жардамдарды алышууда. Сиз дагы өз укугуңузду коргой аласыз.